Дубай шаарында туристер бара жаткан автобус кырсыкка кабылып, 17 турист каза болду. Маалыматты чет элдик басылмалар жазууда. Маалыматтарга караганда каза болгондордон сырткары дагы 5 адам жаракат алган. Окуя кечээ 6-июнда орун алган. Кырсыкка кабылган автобус Оман мамлекеттик номерлүү болгон. Ичиндеги туристер Омандагы Орозо айт майрамынан кайтып келе жатышкан. Ал жергиликтүү убакыт боюнча саат 17:40 чамасында жол белгини сүзүп алган. Каза болгон туристтердин жарандыктары такталууда. Транспорт каражатынын ичинде жалпы 31 жүргүнчү болгон. Аман калган жана жаракат алгандардын баары Дубайдагы Рашида ооруканасына жеткирилишкен. АКШнын президенти Дональд Трамп табигый кырсыктардан жабыр тарткан жарандарга федералдык жардам көрсөтүү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Трамп өзүнүн Твиттердеги баракчасына жазды. Жакында эле болуп өткөн суу ташкындарынан жапа чеккендерге колдоо көрсөтүү максатында жарлыкка кол койдум. Ал америкалык дыйкандарга, фермерлерге Жоржия, Флорида, Айова, Түндүк Каролина жана Калифорния үчүн тийиштүү дейт Трамп. Кеп $19,1 миллиард тууралуу болуп жатат. Жарлыкка ылайык акыркы жылдары суу ташкындары, сел жана токойлордун өрттөнүүсүнөн зыян тарткан америкалыктар компенсация алып келишкен. Ташкентте 15 адам жүрөк айлануу, кусуу, өзүн алсыз сезүү сыяктуу белгилер менен ооруканага кайрылышкан. Келгендер бейтапканага жаткырылды. Дарыгерлер аларга тамак аштан уулануу диагнозун коюшкан. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министри билдирди. Маалыматтарга караганда көпчүлүк бейтаптын абалы оор. Учурда аларга медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Жергиликтүү басылмалардын билдирүүсүнө караганда 15 бейтаптын 11-и бир жерден тамактанышкан. Ал жердин кызматкерлери 15 адамдын уулануусуна күнөөлүү экендигин мойнуна алышып, бардык чыгымды төлөп берерин айтышкан. Дүйнө жүзүндө жалпы 115 миллион адам никеге катталышкан. Алардын 23 миллиону 15 жашка чейинкилер. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун балдар фонду билдирди. Маалыматтарга караганда эркек балдар арасында эрте никеге туруу 82 өлкөдө катталган. Аларга Латын Америка, Африка материгиндеги өлкөлөр кирет. Жашы жете элек балдардын үйлөнүүсү боюнча Борбордук Африка Республикасы алдыңкы орунда турат. Аталган өлкөдөгү эркек балдардын 28%, 18ге толбой никеге турушат. Экинчи орунда Никарагуа, 3-чү орунда Мадагаскар турат. ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча жашы жетпей никеге турган балдардын жалпы саны 765 миллионду түзөт. Алардын көпчүлүгү кыздар болуп саналат.